Белгилүү кардиологдордун ден соолук кербени Лейлекте. Кыргызстандын эң алыскы аймагы Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын тургундары белгилүү кардиолог, өлкөнүн башкы артемиолог дарыгери, кардиохирург доктор Дамир Осмонов жана кардиолог Асан Назаров жетектеген дасыккан дарыгерлердин кароосунан өтүштү. Тажикстан менен чектешкен аймактагы жарандарга ден соолукка кам көрүү, жүрөк ооруларын алдын алуу боюнча маанилүү кеңештер берди. 1500дөн ашуун бейтаптык кароодон өткөрүп, диагноздун тактыгын 85%га жакын көрсөткөнгө жетишти. Кулунду айыл аймагынын тургундары өздөрүнүн ден соолуктарын текшертип, пайдалуу кеңештерди алышты. Текшерип, бир гана оорукчандарды текшерели. Ооруган адамдар Кулундудан Баткенге барып, же болбосо башка жакка барып, убактын жоготпосун деген максат менен кылып атабыз. Ошого текшерүүдөн алдым деп 40тан төмөндөгүлөр кабылдыр болбоңуз.